Салам достор, 25-жылдын январь айынын башында Бишкектен Веронага 2 жеке учак учуп чыккан. Бул болгону окуянын башталышы. Биз бул иликтөөнү учактардын бортунда кимдер болгонун жана бул сапарлардын жашырылган сырларын түшүнүү үчүн баштаганбыз. Жаңы жылдын алдында биз президенттин үй бүлөсү эс алууга чыгаарын билдик. Ошентип 2 январь күнү 2 учак көккө көтөрүлүп, Италияны көздөй жөнөдү. Эко тең Ромео жана Джульеттанын шаары катары белгилүү Веронага конгон. Bir saаттан кийин асманга 3 тик учак көтөрүлүп, жүргүнчүлөрдү Артезия лыжа базасына жеткирген. Бул жер люкс шале үйлөрү жана ыңгайлуу шарттары менен белгилүү. 12 январь күнү аэробус 319 гана Веронадан Бишкекке кайтып келди. Ал эми экинчи учак артка кайтып келген жок. Сапардын чыгымдары: аэробус 319-ду ижарага алуу 507 000 евро. Бомбардир учагы бир тарапка 93 000 евро. Артезияга 3 тик учак менен жетүү бир тарапка 10 000 евро, эки тарапка 20 000 евро. 15 адамга 5 жылдыздуу мейманкананы ижаралоо 230 000 евро. Жалпы чыгым 850 000 евро же 75 миллион сомду түзөт. Бул Кыргызстандагы орточо пенсия менен эсептесек, 7000 кишинин пенсиясына туура келет. Биз дагы тереңирээк иликтөөнү улантып, дагы да кызыктуу маалыматтарды таптык. Кичинекей жарыядан кийин улантабыз. Биздин иликтөөлөр өлкө үчүн маанилүү деп эсептейсизби? Бизге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү бериңиз. Айына $1 баштап Patreon'да колдооңузду көрсөтүңүз. Видеонун алдындагы шилтемеге өтүңүз. Сапарга чыккан учактардын бири Zafir Air авиакомпаниясына таандык. Бул компания менен байланышкан кызыктуу факты таптык. 21-жылдын июнь айында Садыр Жапаров Туркияга расмий сапар менен барган. Бирок расмий жолугушуулардан сырткары башка дагы бир жолугушуу болгон. Авиакомпаниянын Instagram барагында бул видеону көрүүгө болот. Мындай байманалуу авиа учууларга кумарланган Садыр Жапаров эле эмес көрүнөт. Жапаровдун Zafir Air авиакомпаниясына болгон визитинен жарым жылдан кийин дагы бир саясий лидер, Борбордук Африка Республикасынын спикери учактарды көрүүгө келген. Бул мамлекет дүйнөдөгү ири алмаз экспорттоочулардын бири болгонуна карабастан, дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн ичинен 4-чү катарда турат. Садыр Жапаровдун барганы жыйынтыгын берди. Кийинки жылдары Zafir Air учактары Кыргызстанга үзгүлтүксүз каттай баштады. Акыркы 3-4 айда эле Бишкек жана Тамчы аэропортторунан 61 рейс катталган. Бирок бул алдын ала гана алынган маалыматтар. Рейстер мындан да көп болушу мүмкүн. Бул учакты мурда көргөнбүз. Бул жөнүндө биз мурунку иликтөөлөрүбүздүн биринде айтып бергенбиз. Анда да белгилүү эки саясий фигуранын Кыргызстанга келип келбегени боюнча билдирүүлөрдү текшергенбиз. TC-VHZ Бишкектен саат 15:00 учуп чыккан. Ал эми TC-MZE Израилдин Тель-Авив шаарынан келип, балыкчынын үстүнөн саат 16:01 ылдыйлай баштайт. Далилдер эки учактын бир убакытта учуу тилкесинде болгонун көрсөтөт. Алардын келишинин күндөрү жана Zafir Air'дин эки учагынын келишинин күндөрү бири-бирине дал келген эле. Zafir Air компаниясы жакында TC-VHZ номерлүү учактын ички көрүнүшүн жарыялады. Бул учактын салону укмуштай люкс.
Кенен булгары отургучтар, жеке эс алуу жана иштөө зоналары. Мурда сайтта ижарага берилүүчү учактардын арасында бул учак жок болчу. Эми биз дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн лидерлери кандай жашоого умтулуп жатканын билдик. 23 жылы президент Астана шаарына Union Aviation компаниясынын учагы менен учуп барып келген. Биздин иликтөөлөрдөн кийин президенттин басма сөз катчысы мындай билдирүү жасаган. Биз азыр бул учактардын бирин лизингге алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Биз менен иштешер болгон компания бул учакты бизге Астанага бекер берди. Биз болгону май куюуга кеткен чыгымды көтөрдүк. Жакынкы аралыкта учактардын бирин лизингге алуу боюнча чечим кабыл алынат деген эле Султанбаев. 24 жылдын сентябрь айынан бери бул компания Бишкекке 9 жолу учуп барып келген. Булар болгону биз байкап калгандары гана. Ошентип Садыр Жапаров менен иш алып барган бул эки авиакомпания акыркы айлары 70тен ашык каттам жасаган. Бул 3 күндө бир рейс дегенде билдирет. Бул Садыр Жапаровдун жаңы жылда Европада эс алып жатышы тууралуу алгачкы күмөн саноолор эмес. 23 жылы KG Новости Instagram барагы президенттин Куршавелде жаңы жылды тосуп жатканын айткан инсайдердик маалыматты жарыялаган. Бомбардир Global Express XRS с бортовым номером YL DAM полетел во французский город Гренобль 2 января. А 10 января был обратный рейс из Гренобля в Бишкек с посадкой в Анкаре. Эти даты совпадают с информацией на инстаграм-странице KG Новости. 24 жылы болсо президент Миланга барганы тууралуу маалымат чыккан. Биз дагы бир жолу учак рейстерди изилдеп, бул маалыматты да ырастаганбыз. Аэробус 319 Миланга учуп барып келген. 3 айдан кийин бул учак президент үчүн биринчи борт катары сатылып алынган. Страна приобрела новое воздушное судно Airbus A320. Март айында болсо бизге президент бул учак менен Миланга барып келгени тууралуу кошумча далил болду. Кызыгы, ушул эле самолетту жакында эле Кыргызстанга жаңы алынган президенттик учак катары элге ачыкташты. Учактар менен ары бери каттоону 100 миллиондогон доллар акчасы бар адамдардын капчыктары гана көтөрө алат. Мындай каттамдардын туруктуу болушу миллиардерлерге гана мүнөздүү. Ал эми Кыргызстанда расмий түрдө миллиардерлер жок. Мүмкүн суроо туулат. Бул эмне үчүн маанилүү деген? Эгерде кызматкер эс алууну өзү төлөгөн болсо, бул мыйзамсыз баюу болушу мүмкүн. Эгерде бюджеттик акчага төлөнгөн болсо, бул каражаттарды ысырап кылуу болуп саналат. Ал эми эгерде демөөрчүлөр тарабынан төлөнгөн болсо, бул коррупция. Иликтөөбүздө улануудабыз, жаңылыктарды билдирип турам, көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга мыктыларды колдойлу.